2020 жылкы иш-чаралардын планынын негизинде суучулдарды даярдоо иштеринин кышкы окуу мезгили башталды. Окуу иш-чарасынын жүрүшүндө суу алдындагы куткаруу иштерине даярдык жүргүзүп, суу астындагы коопсуздук иштерди аткарышат. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 100дөн ашык суучул куткаруучусу катышты. Карап кел биринчи. Я карап калат. Берер, подавай десе. Gel. Koya tur. Бул жердеги суунун тереңдиги 4 метрде түзөт, ал эми суунун температурасы +1 градус. Опа. Суга түшүү боюнча бул биринчиден оорчул учурда, кышкы учурда суунун астына түшүү жана муздун астына түшүү да, суунун ичине. Азыркы иштеп аткан иштерибиз боюнча бул биринчиден имитация кылып атабыз, машина суунун ичине кирип кетти деп, анан ошонун ичинен гидравлический инструменттер менен кыйып, ичинен пострадавшийларды чыгарып атабыз. Ошондой имитация жүргүзүп атабыз. Суучул куткаруучулар кайсы гана мезгил болбосун жарандарды куткарууда бардык шартта иштерди аткара алышат. Акыркы убактарда алыскы жолдордо унаа кырсыкка учураганда суунун ичине түшүп кеткен учурлар көп катталат. Андыктан өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдар кызматынын иш-аракеттери ар кандай татаал шартта суу алдындагы куткаруу иштерин, түрдүү ыкмаларды жана техникалык иштерди аткаруу жагы да каралган. Бул суучул иши дагы өтө окус иш, эмнеге дегенде ошо кээ бир учурларда өмүрдү менен коштошуу учурдагы болуп кетиши мүмкүн. Эмнеге дегенде ар кандай жанагы биз куткаруу иштерине чыкканда ар кандай ситуациялар болот, бирок канча гана тегереки баягы техникалык эрежелерди сакталбасын, баягы табигаттын кырсыгы баягы айтып келбейт дегендей тилсиз жоо, ошо табигаттын кырсыгы тилсиз жоо деп коет эмеспизби? Ошондой эле болгондой, ошо кырсыктар болуп кетиши мүмкүн, бирок тилекке каршы андай болгон жок. Жыл сайын министрликтин суучулдар кызматынын кызматкерлери түрдүү багыттагы окуулардан өтүп турушат. Кыргызстандын суучулдарынан тышкары чет өлкөлүк суучулдар да келип окуудан өтүшөт. Суу астындагы издөө иштерин жүргүзүүдө бир топ кыйынчылыктар жаралгандыктан өткөрүлгөн окуулар бир топ пайда алып келет. Өзүңөр көрүп аткандай, бүгүн ошо биз суу алдында кандай ыкмаларды колдонуу, кандай коопсуздуктарды сактоо керек суу алдында ошо куткаруу иштерин жүргүзүүдө жана ошондой суу алдындагы техникалык иштерди жүргүзүүдө ошо татаал шартта кандай даярдык керек экенин биз бүгүн кеңири ачып беребиз. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги түрдүү кырсыктардан куткаруу иштерин жүргүзүүдө адам өмүрүн куткарууда бир топ иш-аракеттерди жасап келишет. Бишкек шаарынын куткаруу кызматынын куткаруучулары министрликтин куткаруучуларды даярдоочу мамлекеттик борборунун куткаруучулары дагы келип кышкы мезгилдеги суу астындагы чуңкуу иштерин өздөштүрүштү. Муз алдына машина түшүп кетти, автоунаасы түшүп кетти деп маалымат берилди. Ал боюнча биздин кыймыл аракетибиз өзүбүзгө бөлүнгөн техникалар менен, суучул шаймандар менен, куткаруу шаймандарын колдонуп, суу алдындагы техниканы ичине пострадавшийди, жабырлоочу адамды чыгардык. Техникалардан бизде универсал гидрокостюмдар мокрый, баллондор атайын суу. Кыргызстанда суучулдарды окутуу программасы эл аралык стандарттарга шайкеш келип, берүүчү сертификат чет мамлекеттерде ишке орношууга да жарактуу. Мындай окуу иштерине коңшу Казакстан мамлекетинен да келип тажрыйба алып кетишет. Бул группа менен эле чектелбейт. Биз ошол эки жалпы бизде министрликтин жалпы ошол эки 110
суучул куткаруучу ал штатта турган ошолордун баардыгын тең биз ошол окуулардан өткөрөбүз. Андан тышкары биз жеке эле өзүбүздүн министрликтин суучулдары эмес, жана башка кызматтын суучулдары бар. Аларды дагы ошол эки квалификацияларын тастыктоо жана ошондой эле жогорулатуу боюнча квалификацияларын жогорулатуу боюнча иштерди жүргүзөбүз. Андан тышкары бизге мына жыл сайын Казакстан Республикасынын ошол суучулдары дагы келип даярдоодон өтөт. Алар да бүгүнкү күндө ошол эки тиешелүү эки тараптуу келишимдердин негизинде аларды дагы ошол эки апрель айына пландап атабыз. Алар да келип ошо тиешелүү окуулардан өтүп кетишет. Өткөн жылы суучул куткаруучулардын техникалык каражатын күчөтүү максатында Япониядан грант катары суучулдар куткаруу каражаттары берилген. Анын курамында авариялык куткаруу шаймандары, жогорку сапаттагы суучул кийимдер бар. Бишкек-Ош унаа жолунун 132, 137, 198, 255 чакырымдарында кар көчкү коркунучу келип чыккандыгына байланыштуу 2020 жылдын 26 январынан 31 январына чейин артиллериялык куралды колдонуп кар көчкүсүн мажбурлап атып түшүрүү иштери жүргүзүлдү. Аталган аралыкта жалпы 100 дана снаряд атылып, көлөмү 467.430 метр куб кар көчкү түшкөн. Иш-чарага өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ыкчам тобунун жетекчилиги астында Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын артиллериялык эсеби тартылып өткөрүлгөн. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын транспорт жана жолдор министрлиги кар көчкү жолго түшсө, өз убагында жолдорду кардан тазалоону камсыз кылат. Ички иштер министрлиги кар көчкүлөрдү мажбурлап түшүрүү мезгилинде унаа жолдорундагы унаа каражаттарынын кыймылын, коопсуз аралыкта убактылуу жабууну жана кар көчкүлөрдү атайлап атып түшүрүү иштери жүргүзүлүп жаткан жерлерде коомдук тартипти сактоону камсыз кылат. Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигинин тиешелүү медицина кызматкерлери коштойт. 2020 жылдын 31 январ күнү кар көчкүнү мажбурлап түшүрүү иш-чарасы аяктады. Аталган иш-чара Кыргыз Республикасынын премьер-министри Жарандык коргоонуунун мекемелер аралык комиссиясынын төрагасынын буйрутмасынын негизинде аткарылууда.